же үйдөн жок, же мынабул тосуп калган жеримен жок отурам. Мэрия дептир төлөп берет, 50% жителдер дептир, 50% биздин жителдер төлөп бере албайт ал сумманычы. Ушул жердеги мыйзамсыз мусорго айланып кеткен жерлерди тазалагыла деген тапшырма берилген. Биз ал тапшырманы толугу менен аткарып бүттүк. Биз ошол тапшырманы аткарып бүттүк. Акчасы топтошсо 50%-ин Ош шаарынын мэриясы тарабынан каржыланып берип жатат. Мыйзамда каралган, шаардык кеңеш тарабынан бекитилген. Таш дуалдын эгасы чечип койду. Ушу биздин домдун алдына келип калды. Жыт деген ушунчалык невыносимый, жайнасы ушунчалык турганга мүмкүн эмес. Чытырман Токой дегенибиз Ош шаарынын ар бир муниципалдык аймагындагы көп кубаттуу үйлөрдүн арасына каралбай калган күркөлөр, эски союздун темир калдыктары, гараждары, бак тарактары десек адашпайбыз. Бир четинен дал ушундай көйгөйлүү шаардыктарды жүдөткөн маселелер чечилип келүүдө. Бирок арты үзүлбөйт. Кадам сайын шаардын башынан аягына чейин калааны көркүн бузган, каралбай калып кеткен акыр чикирлер, таштандыга айланган аянтчалар эсептесек эсепсиз, санасак кол манжалары жетпей четтен чыгат. Бузулган жайлар, тазаланбаган таштандылар шаарыбызда кадимки эле көрүнүшкө айланып калган. Мындан бир жума алдын Черемушки кичи районунун Шота Руставели дарегиндеги ашыкча күркөлөр, шиферлер жана башка чирип таштанды болуп жаткан нерселердин баары шаар бийлигинин буйругу менен тазаланып алынган. Анысы жакшы көрүнүш, бирок тазалангандан калган калдыктар каршы нараазычылыктарды пайда кылды. Бир үй түшкөн жерде законныйбы, незаконный экен, ушу таш дуалдан түшкөн үй. Ушунун шарапаты менен ушу бир адамдын кызыкчылыгы үчүн мээде 10 дом ушу жерге келип таштайт таштандысын. 10 домдо 40 үйдө канча адам жашайт. Ошолордун бар жогун ырыскысын ушу бир таш дуалдын эгасы чечип койду. Ушу биздин домдун алдына келип калды. Жыт деген ушунчалык невыносимый, жайнасы ушунчалык турганга мүмкүн эмес. Аз убакыт өтпөй толук тазаланбай жатып, кала бийлигинен атайын комиссия түзүлүп, жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуу өткөрүшкөн. Андагы жашоочулардын айтымында тазаланган жерди өзгөртүп, жаңы типтеги реконструкцияга кеткен каражаттын 50%-ын бийлик, калганын эл төлөсө деген сунуштар айтылган. Бирок ага мында жашаган айдоочулар нааразы. 50% эмес, 50 тыйында төлөй албайбыз деп сунуштуу жергиликтүүлөр четке кагышат. Көрүп турган огород мен келе таза жакшына кылып тутуп отурсам, мэр келип ушундай буз деди. Буздук, мынаны дагы буякта гаражым бар эле, ошол жерге киргиздим балдарым. Эми мен 75ке чыгып, же үйдөн жок, же мынабул тосуп калган жеримен жок отурам. Муну мен топурагын, мынандай семент болчу эле, топурагын мен эме менен кыштактан алдыртып келгем 9-километрден. Ошо сементтин үстүнө отургузган мына бак дарактар турат мана. Менин бак дарактарым. Өзүм эккем. Бу жер семент болчу эле. Бирок бул жер мэриянын жери да? Эми мэриянын жери. Мен ону талашканым жок мэриядан. Бирок эми бир бала площадка курам десе курдурбайбыз биз. Себеби мен 75 чыгып атам. Мына тупа тура эле үйгө кирет балдардын оюну, турубу? Анан кийин өтө жакка курса кура берсин. Мэриядан мен талашпайм жерди. Жер ошону гараждарды алып кетти. Гаражды алып кетти. Бу жер гараж эмес эле, кичине бутка эле. Мен казаная аш койчу эле. Анан гараждарды коюп берсек деп атат экен. Ошол сиз айткан эле буткаларды коюп берсек, аренда төлөп жашаш керекпи негизи? Эмне үчүн бутканы бузат дагы коюп берип бизден 100 миң талап кылат. Даяр нерсени бузуп алышып, мыналарга сону сетка кылып, мыналарын бүт мынандай эле бүт бузуп салыштан аке. Ана турат эми. Эми муну айтып атпаймынбы, мен сотко берсем тазалабайм. Бирок мына дарактарга тийбейт. Мен айтайын дегеним бул 50% мэрия дептир төлөп берет, 50% жителдер дептир, 50% биздин жителдер төлөп бере албайт ал сумманычы. Потому что 50 сомдон чогултайлы мусорга десек бербеген бул жерде кеминде бир 2 миңден чогултканга туура келип калат. Эгер 50% бизден болсочу, 2-3 миңден аны биздин домдогулар жашоочулардын немеси чөнтөгү жукаган. Ал качан айтылды, ким айткан?
Ал бизге ушул мэриядан келгендер ошондой сунушту алды. Сиздер 50%-ин төлөп бересиздер, 50%-ин мэрия төлөп берет, жана арыз жазып койсоңуздар ошол каралат деди. Ошол. Качан? Бул бир апта болуп калды. Ноябрдын бүгүн 17-си болуп калсак, где-то бир 10 күн, 10 ноябрларда келди да ушундай. Ушуна дейт. Bundan aldın qanday эле бул жерлер, билесизби? Булдан алдым, бул жерлер аябай баткак 8 КАМАЗ мусор жүктөлүп кетти бул жерде. Мен көзүмчө карап турдум. 8 КАМАЗ мусор мынага окшогон нерселер бүт эле керексиз нерселер болгон да. Ошону жүктөп кеткен соң азыр монтип ташталып турат. Же алып кетишпеди, же бир жолу албай койбошту да. Ортодо монтип турат азыр шаардын көркүмсүп. Ал эми Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери тазалап гана коюшарын, иш бүтөөрүнө аз калганын билдиришип, милдетибиз бүтөт деп айтышат. Мындай ылкактагы мамиле сен мага тийбе, мен сага тийбейм дегендей эле туюм калтырат экен. Биз өзүбүзгө тиешелүү жумуштарды толугу менен аткардык. Азыр ушу тазалык, ушу зеленхоз путоо иштерин бутап, зеленхоз тазалык мына окшогон икир-чикирлерди тазалап койсо, бул жер жакшынакай абалга келет. Бул жер эми жалпысын айтканда бул мэрияга караштуу жер. Ушул жердеги жашоочулар бул жерди кандай кылып пайдаланса алардын өздөрүнүн эрки. Бул жерде балдар мэрияныкын каалагандай калчап пайдалана албайт да, туурабы? Жок, мэрияныкын каалагандай пайдалана албайт, бирок ошо аймактык башкармалыктын башчысы менен ушул жердеги жашоочулар биргеликте кандайдыр бир демилге көтөрүп, же спорт аянтча курабы, же болбосо өздөрүнчө бир эс алуучу жай аллея курабы, ошону аймактык башкармалык менен биргеликте мэрияга атайын өздөрүнүн сунушун беришет. Ошонун негизинде мэрия биз иш алып барабыз. Жо башкы Махмудовичтен ошол чыгарган нерсе деп атасыз, токтомдо? Протокол. Протоколдо не деп жазылган? Не бузулуп туруп, мындай курулат деп жазылганбы? Жок, ал жерде бизге тапшырмада ошол бизге ушул жердеги мыйзамсыз мусорго айланып кеткен жерлерди тазалагыла деген тапшырма берилген. Биз ал тапшырманы толугу менен аткарып бүттүк. Биз ошол тапшырманы аткарып бүттүк. Жалпысынан алганда, бузулгандан калган таштандылар толтура. Бак тарактар да кыркыла элек. Азырынча эч нерсе өзгөрө койгон эмес. Ал эми 50% маселеге кайтып келсек, Ош шаардык мэриясындагы көзөмөлдөөчү адистер 50% сүйлөшүүлөр мыйзам чегинде каралганын, эгер сунушка жергиликтүү эл көнбөсө, бузулган жер бузулган бойдон калаарын белгилейт. Андан эч бир кындык издөөгө болбостугун айтат. Калыбына келтирүү иштерин мына Ош шаарынын единственный Кыргыз Республикасында Ош шаарында бар 50 софинансирование, кошумча каржылоо принципи боюнча биз иш алып барып атабыз. Мисалы, ошол үйдүн айланасында придомовой земельный участок менен ошол үйдүн менчиги болуп эсептелинет да. Ошол үйдүн тургундары тарабынан үйдүн айланасын күртөндүрүү, жашылдандыруу, ошондой эле көп кабаттуу үйүнү актап сырдоо, жертөлөсүндөгү баягы инженерный коммуникация, отоплениянын, таза суунун, канализациялардын трубаларын алмаштырууга, ошондой эле чатырларын алмаштырууга 50% ошол жердеги тургундар тарабынан уюштуруп акчасы топтошсо, 50% Ош шаарынын мэриясы тарабынан каржыланып берип жатат. Мыйзамда каралган. Мыйзамда каралган, шаардык кеңеш тарабынан бекитилген. Бирок жетилдер каршы болсочу? Жок, каршы болсо, эгер курулмалар, гараждар эч кандай уруксаты жок коюлган болсо, алар мыйзамда белгиленген тартипте Ош шаардык архитектура башкармалыгынын письмосунун негизинде муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзам сунуштары алып салуу бөлүмүнөн алынып жатат. Уруксаты жок болгон болсо, уруксаты жок, өз билемдик менен коюлган, же бир жеңил конструкцияга уруксат алышканда капиталдык курулуштар курулган. Булар боюнча тазалоо иштери жүрүп жатат. Шаарыбыз шаардай болуп, көп кабаттуу үйлөрдүн алды иреттелип, тазаланып турса, баарыбызга жакшы. Бирок каралбай, бак тарактары куурап, курулуштары бузулуп, көрктү бузуп турса, албетте айла жок. Айткандын оозу жаман, көргөндүн көзү жаман болбошу үчүн тиешелүү жактар бул биз сөз кылган маселени эске алар.